Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Садыр Жапаров эс учун жоготуп кулап түшкөн кыздарга жолукту. Президентке талапкер Садыр Жапаров алайдагы эл менен жолугушуусуна жыгылып түшкөн кыздарга жолукту. Жапаров өзү кыздардын саламаттыгынан кабар алып, ден соолугун сурады. Маалыматтарга ылайык алайдын кыздары Курманжан менен Аделина саламаттыгы бүгүнкү күндө жакшы. Оштогу окуу жайларда 1-2 курста билим алышат. Ошол күнү алайга эл менен жолугушууга Садыр Жапаров келет экен деп сүйүнүп, бизге волонтер катары туруп бергиле дегенде, жан дилибиз менен сүйүнүп, толкунданып кабыл алып турганбыз. Күндүн суугуна ошондой окуялар болуп кетти. Жаңы жылдын алдында Садыр Жапаровдон куттуктоо сөздөрүн угуп кайттык, дейт Курманжан менен Аделина. Эске салсак, 20-декабрында үйгүт иштеринде Садыр Жапаровду коштоп жүргөн 2 жаш кыз эс үчүн жоготуп кулап түшкөн. Кийин президентке талапкер өзү бул окуяга байланыштуу колдоо тобундагы жаш кыздардан жана алардын ата-энелеринен кечирим сураган. Кыздарга бардык керектүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп, учурда өздөрүн жакшы сезишүүдө. Жеке мен алардын керектүү жардам алышына кам көрөм. Ошондой эле тарапташтарымдын берилгендиги жана бийик колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирем, деп жазган Садыр Жапаров. Парламенттин экс-спикеринин кызы Жапаровду колдоо иретинде 5 миллион сом которгон. Парламенттин экс-спикери Зайнидин Курмановдун кызы Малика Курманова президентке талапкер Садыр Жапаровду колдоо иретинде 5 миллион сом берген. Мындай маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Ал ортодо Курманов өзү Вести KG менен болгон маегинде анын кызы өз алдынча чечим чыгара турган бойго жеткендигин айтты. Менин кызым 40 жашта, деди Зайнидин Курманов. Ал өзү үчүн жооп берсин, ал чоң адам, деген ал. Мурдагы төрага кызы ишкерлик менен алектенери белгиленип өттү. УКМК Жалават санаторийин басып алуу аракети болду. Ага Ташиевдин тиешеси жок. УКМКдан Ташиевдин Жалават санаторийи боюнча ишке тиешеси жоктугун, анын аталган иш боюнча тапшырма бербегендигин жана мындан ары да бербей тургандыгын айтышты. 18-19 декабрда Жалават санаторийин басып алуу аракети болгон. Учурда аталган шаардын Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Кесиптер бирлиги Федерациясынын Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын жетекчиси Кучуков жана ал Жалаваттагы санаторийине директорлукка мыйзамсыз дайындалган Айтиев бир нече кишилер менен келип, административдик имаратка кирип, директордун кабинетин ээлеп алууга аракет кылышкан, деп айтылат УКМКнын маалыматында. Санаторий жетекчисинин милдетин аткаруучу Сатыгулов башка жетекчи дайындалган буйрук менен таанышкандан соң ал документ жараксыз экендигин айткан. Жалаваттын жетекчиси Абышкаевдин ооруп жаткандыгы боюнча документ бардыгын, мындай учурда анын кызматтан алынышы мыйзамсыз болуп каларын билдирген. Белгилей кетчү учур административдик имараттын ичиндегилер УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин басып алуу иштерине тиешеси бар экендигин айтып кыйкырышкан, деп билдиришти УКМКдан. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазуу кодексинин 208-беренесинин негизинде катталган. Учурда бул боюнча Жалават шаардык ИИБнин тергөө башкармалыгында сотко чейинки иштер жүрүп жатат. Ал эми Кучуков менен Айтиев Жалават шаардык ИИБине тергөө иш-чараларынын негизинде жеткирилген. УКМКдан Ташиевдин аталган ишке тиешеси жоктугун, анын аталган иш боюнча тапшырмаларды бербегендигин жана мындан ары да бербей тургандыгын билдиришти. Ташиевдин атын жамынып мыйзамсыз иш алып баргандарга карата катуу чаралар колдонуларын жана ал мыйзам чегинде кылмыш ишинин козголушуна чейин бара тургандыгын кошумчалады. Момбеков, абийириңер барбы? Коопсуз шаар долбоору коррупциялашып бүткөн. Бүгүн 22 декабрда парламенттин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутаттар коопсуз шаар долбоору боюнча маалымат карады. Буга байланыштуу Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү долбоордун аркасында жол кырсыктары азайганын, алдын алуу иштери жүрүп жаткандыгын билдиришти. Депутат Рыскелди Момбеков коопсуз шаар долбоорунан жуукта адамдар туура эмес статистика жарыяланганын айтты. Мисалы, баяндамачылар каза болгондордун саны азайгандыгын жарыялашты. Бирок ошол эле мезгилде Ички иштер министрлигинин 9 ай ичиндеги маалыматында 2020-жылы 496 адам, ал эми өткөн мезгилде 420 адам көз жумганы көрсөтүлгөн. Силердин коопсуз шаарыңар токмокто иштебейт. Ушул күндөрдө бүтүндөй бир үй бүлө казы болду. Силер болсо жол кырсыктарынын саны 18% азайганын айтып жатасыңар. Абийириңер барбы? Эмне үчүн калпайып жатасыңар, деди Рыскелди Момбеков. Ошондой эле депутат бул долбоорду коррупциялашкан деп атады. Коопсуз шаар бул коррупциялык долбоор. Анын максаты бюджет эмес, атка минерлердин чөнтөгү. Жол кырсыктарынын саны, ошондой эле жолдо каза болгондордун саны азайган жок. Долбоор иштеп жатат деп айтууга болбойт. Эмне үчүн жабыркагандардын жана ооруканада каза болгондордун санын көрсөтпөйсүңөр? Бул жашыруун жай. Жол транспорт кырсыктарынын статистикасы боюнча укук коргоо органдары текшерип, экспертиза жүргүзүшү керек, деди Рыскелди Момбеков.
Садыр Жапаровду каралаган Абдилсегизбаевдин калпы чыкты. Өткөн билдирүүлөрүнүн биринде Абдилсегизбаев атырыла сүйлөп, элди аттырган Жаныш Бакиевдин орун басары түрмөдөн чыгып кеткенин билдирген. Бул боюнча Садыр Жапаровго таш ыргытып шилтеме жасаганда коомчулуктан калып кызыктай абалда калган. Биз иликтеп көрсөк, октябрь төңкөрүшүнөн кийин Жаныш Бакиевдин мурдагы орун басары Нурлан Темирбаевдин абактан чыгаруу боюнча сөз тарап, бирок сот жоопкерчилиги эркиндикти бербептир. Ал көп жылдан бери номер 27 Молдавановка колониясында камалып отурат. Жаныш Бакиевдин дагы бир орун басары Данияр Доңгонов да түрмөдө экен. Кызык, Абдилсегизбаев каралуу үчүн өрдөктөрдү учуруп койгонбу? Себеби көпчүлүк катмардын Бакиевтерге карата көксөсү суу элек жаман көрүшөт. 2010 жылы ак үйдүн астынан эли кырылган. Көрсө тек гана Садыр Жапаровду жаманаттык кылуу менен булганчтарга байлап, элдин көзүн будамайлоо эле. Адахан Мадумаровдун үгүт иштерине жашы жетелик өспүрүмдөр тартылган. Бул мыйзам бузуу болуп саналат. Социалдык тармактарда балдарды чагылдырган сүрөт пайда болду. Алардын колунда президентке талапкер Адахан Мадумаровдун ысымын түзгөн тамгалар бар. Сүрөттөгү балдардын жаш курактары арганда эң кичинекейи коляскада отурат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул одоно мыйзам бузууга кирет. Балдар үгүт иштерине катыша алышпайт. Ошондой эле жашы жетелек балдарды колдонууга үчүн Адахан Мадумаровго эскертүү берилиши мүмкүн. Белгилей кетсек, кезек президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Президенттик шайлоого 18 талапкер атсалышууда. Бакиев кыргыз элин кечирди. Президентке талапкер Садыр Жапаров эгер кыргыз эли Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди кечирсе, аларды өлкөгө кайтарып алып келерин айткан. Бирок эл кечиргенин кантип билиш керек? Бул жерде эки вариант бар. Биринчиси экс-президенттерди алып келип, анан элдин пикирин билүү. Экинчиси бул маселе боюнча референдум өткөрөм. Бул нерсенин бардыгы техникалык маселелер. Кийинки маселе Акаев менен Бакиевдин өлкөдөн кууп чыккан кыргыз элине таарынычы барбы же жокпу? Ушул жылдын май айында Курманбек Бакиев көп ойлонуп отуруп, акыры кыргыз элин жана апрель окуясын катардагы катышуучуларын кечиргенин айткан эле. Депутат Кубанычбек Жумалиевдин акча талап кылган деген шек менен кармалган 24 жаштагы жигит үй камагына чыгарылды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевден 160 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалган жигит камактан бошотулду. Бул тууралуу журналисттерге адвокаттын кызыкчылыгын коргон жактоочу Бактыбек Жумашев билдирди. Анын айтымында, кечээ 21 декабрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун тергөө судьясы Нурдин Ибраимов шектүү сот залынан үй камагына чыгарган. Биз сөзсүз түрдө бул чечимге каршы даттанабыз жана Бишкек шаардык апелляциялык арыз берүүнү прокуратурадан талап кылабыз. Мындай опузалаган адам эркиндикте жүрбөшү керек, анткени ал башка адамдардан акча өндүрүп алууну уланта берет. Анын башка кылмыштарга катыштыгы азырынча тактала элек, деди Жумашев. Белгилей кетсек, 20 декабрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан опузалап акча талап кылган деген шек менен жогорку кызмат адамдарынын биринин жардамчысы делген адам кармалган. Ал экономикалык кылмыштарга каршы күрөшчү мамлекеттик кызматы тарабынан кылмыш ишин токтотуу үчүн жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевден 160 000 доллар талап кылган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдиргенде, кармалган 1996 жылы туулган, Бишкек шаарында апасы менен жашайт. Убактылуу иштебейт жана материалдык кыйынчылыктардан улам кылмыш кылган. Кыргызстанга 128 миллион доллардан ашуун инвестиция келбей калышы ыктымал. Келерки 2021 жылы Кыргызстанга 128 миллион доллардан ашуун инвестиция келбей калышы мүмкүн. Бул быйылкы пандемия шартындагы карантиндик чектөөлөргө байланыштуу. Бул тууралуу эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков бүгүн 22 декабрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында, пандемия учурунда кызмат көрсөтүү, туризм, соода, өнөр жай, курулуш жана башка тармактар жабыркады. Майышып турган экономикага октябрь окуялары ан сайын сокку урду. Октябрдагы окуялардан кийин кырдаал тескерисинче аябай курчуду. Ишканаларды текшерүү күч алды. Тоо кен тармагында чыгаша 20-25 миллион долларга чейин чыкты. Биздин баштапкы эсептер боюнча 2021 жылы өлкөгө 128 миллион доллардан ашуун инвестиция келбей калат. Бул 5-6 компаниянын эсебиндеги эле сумма. Буга өлкөдөгү саясий кризис менен коронавирус пандемиясынын таасири чоң, деди Аскар Сыдыков. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстанда март айында ишкерликтин көптөгөн түрлөрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Өкмөт аларга колдоо максатында жеңилдетилген насыя берилип жатканын билдирүүдө. Ишкерлер өкмөт салыктан жана ижара акысынан бошотуу, жумушсуз калгандарга жөлөк пул төлөп берүү сыяктуу сунуштарын жана өтүнүчтөрүн кабыл албай, жардам жеңилдетилген насыя менен гана чектелгенин айтып келишкен.